Siz Allah'a Ayıldı kıdır, ayılga karar sen ayılga. Emin ulan karan durula. Sen işteysin, sen beni cırmaysın. Biz yaşayız. Biz şeyler, geç gibi şeyler şu. Çıldırış gerek, boşanın. Başka da bize talap yok. Bu sıra turgan dersemez de bu kötü ol çıkıp kola turgan. Uyalmayı olur. Gezin hareket kılav. El var biz işte atamızda. El var işte atamızda. Elin ününü unutup da gelmeye koysak bolmuyor. Çoğun elдің көй-көй болуатса келіш керек та мен кеше көріп қалдым соцсеттерден таза эме içe тұрған суға ағындысы сақындысы барып құйылып жатады. Сол бардың көрдім. Сіз сілердің ішіңерде действительно ертең мына біз ақша табамыз, экономиканы көтереміз деп жүріп елдің денсаулығын жеп алғандан жаман нәрсе жоқ. Табыш керек, барлық нәрсе өзінің жолында болуш керек та. Сілер көріп шықтыңарбы? Ооба. Ne деген сунуш бересиңер? Эмне болду? Азыр эми өзүңүздөр 2019-жылы ишкердик субъекттерди текшерүүгө мораторий киргизилген. Анан ошого байланыштуу биз тараптан плановый текшерүү жүргөн эмес 2020-жылы. Анан кече күнү дагы жергиликтүү эл менен сүйлөшүп, эгерде кагаз жүзүндө арыз менен кайрылса, ишкердик субъекттерди текшерүүнүн тартиби жөнүндө мыйзам негизинде экономика министрлиги менен текшерип, анан тийиштүү лабораторияларды кошо ала келип, атмосферный воздухка чындап эле терс таасирин тийгизип атабы, ошолорду аныктайлы деген сунуштар берип атабыз. Силер эми аныктайбыз деп эми жүрүп аткансыңар. Жок, буга чейин 2019-жылы 28-мартта текшерүү жүрүп, пландан тышкаркы завод жабылган экен биз тараптан. Ойлонуп атат экенсиңер. Жабылган эмес. Урматтуу мэр, урматтуу мэр. Уксаңар туттур. Мындай кылайлы, бири-бири сыйлайлы. Бизге көйгөн маселе бар, урматтуу мэр. Угайлы деп дакас угайлы. Жок, анын сөзүн угар чарчадык биз. Мен азыр силердикинде 1 саат угам, 2 саат, 3 саатка чейин угам. Азыр угайлы. Дакаса мына эксперттин сөзүн угайлы. Угайлы. Бала жан келет пай бар. Айтыңыз. Жок, эми элдердин жайын ачып атат, ошентип сүйлөп атат. Турма, тур кабыл алып кое бергиле. Мына 2019-жылы 28-мартта биз тараптан акты түзүлүп, тийиштүү эскертме берилген экен. Иш токтотулсун деп. Ана булардан да кат келип атат, иш токтотулду деп. Андан тышкары контрольный проверканын негизинде ошол эле 2019-жылы 7-майда биз тараптан штраф салынган. Экологиялык атмосфераны бузуу боюнча 28 000 сом. Бул 5-категория биздин азыркы кодекстердин негизинде бизге тийиштүү статьялардын эң жогоркусу да. Ошол байланыштуу 28 000 штраф салынып, чара көрүлгөн экен. Анан кийин булар кайра кат берип атат. Биз жергиликтүү эл менен сүйлөшүү жолу менен бир жыйынтыкка келдик. Канча бир процентине арматура менен камсыз кыла турган болдук. Ошого байланыштуу ишти кайра жандандырдык депчи. Кайра биз бул жакты текшерүүгө мыйзам жол бербейт да. Мыйзам боюнча ошондой. Штраф салгандан 1-2 штраф салып, максат штраф салган ошону тартипке келтирүү да силердин максатыңар тура. Тартипке келтириш керек. Ошон үчүн мыйзам бузулган үчүн же мына экологияга зыяны келген үчүн штраф салып атасыңар да. Ооба. Анан 1-2 штраф салат дагы болбосо жапканга туура келеби? Туурабы? Ошондой болобу өзү мыйзам өзү ошондой да. Анан штраф салып коюп, акча төлөп коюп, кайра дагы иштей бер деген сөз болбош керек да. Мен түшүнүгүм. Туурабы? Анан кийин канчалык деңгээлде зыян келтирип атат экологияга. Ошого атайын лабораториялар бар. Лабораториялардын чогуу ээрчитип келип, сиздердин катышуңуздар менен текшерүүнү жүргүзөбүз да. Мен мына экотехинспекциянын начальнигине бир вопросту коеюн. Эгерде ушу таркынды суу түшүп аткан болсо, мыйзамсыз болобу иши? Ана, всё, көрсөткүлө балдар, ошону аз көрөлү. Эми мына ака, мыйзам бар. Анан эми азыр мына мамлекеттик органдар бардыгы турат.
мен бул тарапта болуп же наркы тарапта бербейм. Силер айтканды бардыгы мен жеке шаар башчысы катары көзөмөл кылам. Азыр барып мен көрсөтпөй эле коелу деп атпайсыздар. Мен атай көргөнү келдим дагы. Азыр пока мен бир тарап карабайын туугандар. Келип эле анан эл топтолсо эле ишкана жабыла берсе дагы болбойт. Азыр ишкерлерди бардыгыбыз колдойбуз деп атат. Экономиканы көтөрө турган ушулар. Анан бир жерде кен чыкса, bir жерден завод açılıp atsa, bir жерден bir bazar açılıp atsa, анан бардыгын эле эл көтөрүп жаптыра берсек, анда кыргыз мамлекети өнүкпөйбүз. Ошон үчүн бардыгы бирок мыйзам чегинде болуш керек. Мыйзамды ошо элге зыяндуулугу келбей турган, башка жактарын бардыгын кармап туруп, эме карап туруп. Мына эгер биз шаар башчысы катары, мына эгер азыр айтып аткан Райымбек айткандай, жаңы заводду оңдойм десе, биздин милдет сага шарт түзүп бере. Ошо фондко проект жаз, акчадан жардам берели мынандай. Тура өндүрүш болуш керек. Жумуш ордун болуш керек. Аны өзүңөр жакшы айтып атасыздар. Бирок талапка жооп берет. Менин дагы коюм ошондой. Жайдын күнү март айында мына иштейт, иштегенде үйдүчү үй. Бир этажлы үйдүн айнегин ачып кой, үйдүн ичине түтүн толот. Эчке чыгып эмне бирөө бир нерсе жагуу табы деп чыксаң, ушу заводдун түтүнү болуп атат. Силер айткандан бери 5 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Мен деле ошо эл тараптын. Мен деле силерге ошон карапайым үйлөрдүн баласына чыккан баламын. Мен деле ушул мамлекет үчүн, ушу өзүм элдер үчүн кичине иш болуп калсын деп, ушу инвесторлорду Өзбекстанга өтүп кетип аткан жерден кармап, ушу жерди алып калганбыз да. Андан бери буларга условия түзүп бериш үчүн өтө чоң каражат керек экен. Жана акам айтып атат, каражатың болсо жылдырып ал деп атат. Каражатың болгондо акам мен ушу эл менен алышпайт элем. Каражат жетиштүү болгондо заманбап заводдорду куруп, мамлекетибиз өнүккөн мамлекет катарына кирет деген ой. Ошо кытайларга айтып. Эми мен деле өзүм элди уулагым келбейт негизи. Ал лаборатория негизи мыйзам чегинде мага карап беришти. Штрафты салды, төлөдүм. Фильтр кой деди эле койдум. Бирок мен эми ушундай эле жабып, мындай түтүн чыгып аташ дестен алысмын. Бирок чыгып атат. Эми колдон келишинче аракет кылып. Суунун анализи жакшыртуу. Бир тараптуу болбогун. Сен заводуң жабылып калса ачка калбай турган балдардансың. Бул завод өзү ХБКдан ушакка айдалган заводдун бир бөлүгү. Завод шаардын ортосунда туруп иштеп атат. Эми токтоп тур. Эми мындан кара. Мен азыр айткан сөзүмчү жалган болбош үчүн. Турганда сөз болду. Айткан сөзүм жалган болбош үчүн. Жадагандан чыгып атат. Азыр барып ошол жерди көрүп келдим. Аткотунда суу чыга турган жерде эч кандай септигиң жок экен, бочкаң жок экен. Бирөөсүн баягы умувальник, душтан түшкөн сууну азыкты кагып койсуңар. Азыкты кагып койсуңар. А биягыңар запор болуп калыпты. Эгер ошо азыкты ачсам, мен атын талан. Талантындай кылайт сен азыр. Эми ушуну мыйзамды эле көрүп кой. Эшек өлбөсүн, арабасы сынбасын деп тургандар, макулбу? Комиссия карап туруп, мына силердин үнүңөрдү да угайлы. Бардыгы мына эми айтып атасыңар 5 жылдан бери, 10 жылдан бери. Мен мына 2 жылдан ашты. Эми уктум, кече уктум. Geldim atayın, emi maga da mümkünçülük belgilер мындай калыс караганга макулбу? Mayli. Аксакалдарына сиз да кошулуңуз. Дагы бир маселени айтып коелу. Кечеки сөзүңүздү уктум эмеде. Чогумда калыс бир тарап карабай турган адамдар кошулду. Буну менен бир Ош шаарынын же мамлекет тагдыры чечилип кетпейт бул завод менен. Калган жактарга да зыян тийбесин. Мына оштуктар бир жакшы жагынан үлгү көрсөтөйлү. Макулбу? Ана мына Кытайдын элчиси бар бул жерде, башка адамдары бар. Жаманбы жакшы ушул жерде ашып барса бир 5-10 Кытай иштеп атса керек. Бул дагы бир чоң доо кете турган нерсе да. Мен ачык айтайын силерге. Азыр канча күн токтоп турат? Канча күндө текшерүү? Эми мына комиссия карайлы деп атам. Комиссия силер кошулгула мына кимиңе түшүнөсүңөр, ким кара бардын отуда карап чыксын. Комиссияны да карасын, мамлекеттик органдардан кошойлу, укук коргоо органдарынан кошойлу, бир адилеттүү карапчы бир сунуш чыксын, анан дагы келип эл менен чогулуш өтөйлү. Мындай комиссиянын чечими кандай дейсиңер? Макулсуңарбы, макул эмессиңерби деп мындай айттым го, эшек өлбөсүн, арабасы сынбасын болуп карайлы. Элдер буну бир жолу чаап жыгытып эле талкалап коелу деген жери жок. Мына айтып атат. Мына экотех инспекциянын начальниги азыр мэр өтө жакшы сөз айтты, акылдуу сөз айтты. Элден ушул жерден бир 4 адам бир мэрия жактан бир өкүл болуп туруп, орган адамдары калыс комиссия түзөлү. Туурабы? Ооба. Комиссия түзүп, анан биз өзүбүздүн претензияларыбызды мыйзамдын алдына экотех инспекцияга көрсөтөлү. СЭСтин начальниги келбептир. Ошолорго көрсөтөлү. Анан кийин ортодо эгерде элдин талабы туура болуп, булардыкы мыйзамсыз болсо, мэр айтып атат, жооп берем деп атат. Туурабы? Мыйзамсыз болсо жабат. Элдин үнүн угалы, элдин комиссиянын чечимин угалы деп атат. Анан биз ошого баралы деп силер койгон талаптар аткарылмайынча да, баягы сууну. Ооба.
сактаган, септикти куруп, каналга курбай турган түтүнгө фильтрлерди коймой. Ошондо мыйзамга дал келсе, биз иштешине каршы эмеспиз, бирок мыйзамга дал келеби, дал келбейби. Анан бул мына силерди укканы келдим. Азыр дагы барып жеринде өзүмчө көрөйүн. Мына комиссия менен өзүнчө түзүп туруп, мына түзөлү дагы мына шаардык кеңеш депутаттарынан, уккорго баарынан кошойлу, журналисттерден кошойлу, бейкмот уюмдардан кошойлу, эң негизгиси жергиликтүү элден силер кошулгула. Кийин ана комиссияны сатып алды, мына деп эле сатылбаганыңар кошулгула, ачык айтайын. Мындай бир жыйынтыкка келейин. Анан тротуар маселебиз бар. Деудан балдар тротуар маселе, урматтуу мэр, тротуар маселебиз бар. Ушулардан ал чогуда темадан четтебей. Чыңгыз. Мындай кыла, сен айыл башы болсо, мына айыл өкмөт бар, жазып алып анан келгиле. Болду. Мына жерде комиссияны түз. Ошону берип Болот турганды болот деп айтам, мына эркекчиле айтам. Болбойт булчу, урматтуу мэр. Элдин көйгөйүн угуп коюңуз. Ушунча эл болбойт деп аткандай анан сиз сабыр кылбайсызбы? Азыр айтып атпайлы. Пока иштетпейт. Комиссия кошулуп бир коркунуч чыгаргыла. Бир кагаз жүзүндө эм эме керек экен. Сотко берсе, мына комиссиянын чечимдери анан эми бул жабыла берет, иштей берет, жабыла берет, иштей берет. Атан келдим. Биринчи күнү ушул жарганча эме кылганча элди дүрбөлөн кылбай жаап турупту. Канчалык тез иштесе, Энем угупай элем. органдар менен тиешелүү мамлекеттик орган менен отуруп сүйлөшөбүз. Турабы? Анан комиссияны айыл башчыгына баягы жигит. Сен тезирээк ошол адамдардан өзүм чогулуш өткөзгүн да, мына районаканын старший классында 4 адам же 5-10 кылып коелу. Ар бир айылдан бирден койбу. Ар бир айылдан ол бар. Калуучуларды Ошо бир 4-5-10 кылып көп айтана сөз да көбөйбөсүн. Район калыс чече турган, ошонун сөзүнө ынана турган адамдардан бергиле. 4-5-10. Анын да чогулуш өткөзүп, протоколун оформить этип, мына комиссиянын эмесине, курамына ушуларды айылдын эсебинен сунуштайбыз деп. Ал да юридический документ болот. Отурбу? 5 күнгө жабыла, 10 күнгө канча күнгө. Комиссиясына канчалык тез чеме алса, комиссиянын жыйынтыгы чыгып чек. сыйлашып жүргөндү Аллах насип этсин. Эл жұрт тынч болсун, Рахмат келгениңизге. Рахмат келгениңизге.